Бул көчөттөрдү Токой чарбасынан сатып келишти. Эми чоң жолдун жээгин көрктөндүрүү, жашылдандыруу максатында атайын ийне жалбырактуу жаш карагайдын көчөттөрүн отургузууда. Бул жер буга чейин жапай өскөн кара жыгачтын орду болгон. Аны атайын тазалашып, жерди даярдап, эми 2 айылдын ынтымагын даңазалоо үчүн бүгүн ашар жол менен көчөттөрдү тигишти. Бул жер мурда ушул 2,5 гектар жер аябай кара талдар кезилип, түбүнөн бадалдар чыгып кетип, аябай мындай көрктү бузуп турчу аябай. Анан биз быйылкы жылда карап чыгып, ушул узундугу 1,5 километр, туурасы 2,5 гектарды ээлейт. Ушул жердин баардыгын тазалатып, мына бүгүн ушул 2 айыл өкмөт кошулдук деп ушул жерде ынтымак багын отургузуп атабыз да. Ушул жерде баардыгыбыз Акчи айыл өкмөтү деп айтсак болот. Ал жактан дагы азыр 30га жакын мектептен, садиктен сотрудниктер келди. Жана ошондой эле өз үстүндө ушул Чолпонбайдын 3 мектебинен жана аппарат кызматкерлер азыр келип иштешүүдө. Айлана тегеректи көрктөндүрүү, жашылдандыруу максатында өлкө башчысынын демилгеси менен Жашыл Мурас улуттук өнөктүк аймактарда уланууда. Быйыл жалпы Талас облусу боюнча 350 миң түп көчөт отургузуу пландалды. Анын 600 түп көчөтү Чолпонбай айылындагы эс алуу жайына отургузулду. Президенттин Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында ушул жерлердин баарын сүргүзүп, тазалап, бүгүнкү күндө сасна көчөтү, төр сасна көчөт, ошондой эле 200 туя отургузуп, жалпы Чолпонбай айыл аймагынын жааматы менен, айыл тургундарынын жардамы менен бүгүн отургузуп атабыз. Бул жерге биздин айыл өкмөттүн өздүк салым негизинде ушул бак дарактарды сүрүп тазалоо, чыгаруу боюнча иштер жүргүзүлдү. Ал эми Айтматов райондук өнүктүрүү фондунан ушул көчөттөрдү алууга алай жардам көрсөтүлдү бизге. Бул жер келечекте көчөтүбүз жакшылап өнүп, өсүп кетсе, бул биринчиден айылыбыздын көркү, жана ошондой эле жаштардын эс алуусуна дагы мындай шарт түзүлмөк деп айтмакчымын. Тигилген көчөттөрдү убагында сугарып, малдан коруп, тегерекчеттин кароо башкы максат. Ал үчүн атайын бир жумушчу да дайындалды. Бүгүнкү көчөт тигүү иш чарасына Акчи жана Чолпонбай айылынын эли жапатырмак чыгышып, кол кабыш кылышты. Бага катары элестетебиз, келечекте муундарыбыз ушул кооз айылда, кооз жерде жашасын деген максат менен тигип атабыз. Мен өзүм местный кеңештин атынан дагы, мугалимдер коллективинин атынан дагы келип атам. Баарыбыз жапатырмак келечек муун үчүн кол кабыш кылып атабыз. Отургузулган көчөттөрдүн ичинен 400 түп Тянь-Шань карагайлары, 200 түп Крым карагайлары. Келечекте бул жер айылдыктардын эс алуу багына айланат. Бегайым Асымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.